Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен-аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер: WhatsApp +7926 422 1990. Байланыш номери +7999 836 68 23. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Экс-депутат Орозайым Нарматова үй камагына чыкты. Бийликти басып алуу максатында бассалык, башаламандыктарды уюштурган деп шектелген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматова үй камагына бошотулду. Маалыматты Жогорку соттон тастыкташты. Сот Орозайым Нарматованы 20 февралга чейин үй камагына чыгарган. 27 декабрда Бишкек шаардык сотунда экс-депутат Орозайым Нарматова эсин жоготуп чыгылган. Аны конвойлор залдан көтөрүп чыгып кеткен. 23 октябрда Ички иштер министрлигинин кызматкерлери массалык башаламандыкка даярданган деген айып менен 20дай адамды кармашкан. Андан бир күн мурун Кемпироват суу сактагычын колдоо боюнча комитет түзүлгөн. Булак суу перкежи. Башкы прокурор Кемпироват боюнча кармалгандар тууралуу маалымат берди. Бүгүн 31 январда өлкөнүн башкы прокурору Курманкул Зулушев маалымат жыйында Кемпироват боюнча кармалгандардын иши тууралуу маалымат берди. Азыркы учурда Кемпироват боюнча кармалгандар боюнча тергөө жүрөдү. Прокурорлор баш коргоо чарасы боюнча гана сотко катышып жатат. Ушул нерсени терең түшүнүп алсак, сотто алардын күнөөсү каралып жаткан жок. Баш коргоо чарасы каралып жатканда тергөөнүн кызыкчылыгы, тергөөнү далилдеш үчүн прокурорлор чыгарыла деп тергөөнү басым жасай албайт. УКМКнын Ички иштер министрлигинин же башкы прокуратуранын кайсы гана тергөөчүсү камап алып тергейбиз десе, биз ошого макул болобуз. Анткени тергөөчү өзү билет, ал ишти аныкташы керек. Ошондуктан прокурорлор баш коргоо чарасына гана катышып жатат. Ал жерде шектүүлөрдүн баары тергөөгө көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Алар кайрадан тергөөгө сурак беребиз дешсе, биз көзөмөлгө алабыз, деди Зулушев. Билдире кетсек, 23 октябрда милиция 20дан ашуун саясатчы, жарандык активисттерди кармап кеткен. Ички иштер министрлиги билдиргендей, аларга кылмыш жаза кодексиндеги массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө жүргүзүлүүдө. Милиция кылмыш ишин козгоого алардын 22 октябрда Борбор калаадагы кафелердин биринде өткөн жыйыны негиз болгонун билдирип, аларга карата коюлган айыптар боюнча далилдер жетиштүү экенин белгилеген. Ал эми кармалгандар муну саясий куугундук катары баалап, күнөөсү жок экендигин айтып келишет. Булак суу беркежи. Курманкул Зулушев прокуратурада коррупция бар экенин мойнуна алды. Кыргызстандын прокуратурасында коррупция толук жоюла элек. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев бүгүн 31 январда өткөн маалымат жыйында айтты. Жок дей албайм, адам баласы экенбиз да, сотко катышкандардын бир экөөнүн байкалып калып жатат. Коррупцияга каршы көзөмөл бөлүмү дагы ишканаларды текшерүү менен жүрөт. Булар дагы анча-мынча байкалып калып жатат. Биз булар менен күрөшүп келебиз. Толук 100% жоюлду дегенден алысмын. Бирок дээрлик олчойгон сумма талап кылуу жана кызыкчылык менен иштөө дегендерди биз жойдук деп айта алам. Бул боюнча талап өзгөчө, деди Зулушев. Ошондой эле Зулушев тааныш аркылуу кызматка келүү учурда прокуратурада жок экенин белгиледи. Булак суу перкежи. НАТОнун стратегиясы 3-дүйнөлүк согушка алып келиши мүмкүнбү? Франциянын Патриот партиясынын лидери, Европарламенттин мурдагы депутаты Флориан Филиппондун айтымында, НАТОнун стратегиясы 3-дүйнөлүк согушка алып келиши мүмкүн. Бул тууралуу ал өзүнүн Твиттер баракчасына жазганын тас билдирди. Кытай расмий түрдө АКШдан Украинага курал-жарак берүүнү токтотууну талап кылууда. Кырдаал абдан оор болуп баратат. Биз 3-дүйнөлүк согушка карай жарышып жатабызбы? Же НАТОго жана анын америкалык аскердик стратегиясына баш ийүүнү токтотобузбу, деп жазган саясатчы. Белгилей кетсек, Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мао Нин Украина жаңжалынын корчушуна Вашингтонду башкы күнөөкөр деп атаган. Ал Украинадагы жаңжалды жана Корей жарым аралындагы көйгөйдү чечүү процессинде Ак үйдүн отко май чачуу саясатын айыптады. Булак Назар Нёскежи.
Орусиянын коргоо министрлиги ыктыярдуу кошуундарды курал-жарак, аскердик техника, кийим-кечи, тамак-аш жана медициналык жардам менен камсыздоону көздөп жатат. Коргоо министрлигинин ошол жааттагы буйругунун долбоору коомдук талкууга коюлду. Документке ылайык ыктыярчыларды керектүү жабдуулар менен аскер бөлүктөрү камсыздайт. Мамлекетке кандайдыр материалдык зыян келтиргендер, аскер кызматкерлери катары жооп беришет. Аларды курал жабдык менен камсыздоо федералдык бюджеттен кошумча каражаттарды талап кылбайт деп айтылат долбоор тууралуу түшүндүрмөдө. Буйруктун коомдук талкуусу 11 февралга чейин уланат. Орусиянын каалаган жараны ага добуш бере алат. Азырынча бир киши каршы добуш берген. Украинанын чалгын кызматы Орусияда 1 февралдан тарта бюджеттик ишканаларда жана мекемелерде бардык оңдоо курулуш иштери токтотулуп, пландаштырылган каражаттар Украинага каршы агрессияны колдоого багытталарын билдирген. 2022 жылдын ноябрында ыктыярчылардын укуктары келишимдик негиздеги аскер кызматкерлерине теңдештирилген. Буга чейин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Орус армиясына 13 000 адам өз ыктыяры менен кошулганын билдирген. Булак Азаттык.